Ошон үчүн тамактанып коюу жөнөкөй маселе эмес туугандар. Биз башка жаныбарлар сыяктуу эмеспиз. Курсагыбыз тойсо болду, алып жатып алатыган макулук эмеспиз. Биз жегенди тандап жейбиз. Халалын жейбиз, тайыбын жейбиз жана жакшы тамакты жеп, жакшы амал кылабыз. Ошон үчүн жакшы амал болбой жаткан болсо, жүрөгүң кысылып атат, намаз окугуң келбейт, иш кылгың келбейт, зикир кылгың келбейт, бүт жамандык баары болуп аткан болсо, бунун башында турган нерсе сенин тамагың халал эмес. Тамагыңда харам аралашып калган, жешектүү нерсе аралашып калган. Ошон үчүн сенден жакшы амалдар садыр болбой атат. Жакшы амалдарга сен амал кылбай атасың. Себеби жакшы амал, таза тамак жеген болсоң, сен сөзсүз түрдө жакшы амал кыласың. Ошон үчүн жакшы амал кылыш үчүн дагы эмне шарт экен? Жакшы, халал, туура тамактануу. Халал шарият уруксат берген тамактар менен азыктануу. Ошондо анан сен жакшы салих амалдарды кыласың. Демек жакшы амал кылбай атасыңбы, сен туура эмес тамактангансың. Шарият харам кылган нерсени тамактанган болуп эсептелет.